Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинде президент Садыр Жапаров кыргыз-тажик чек арасында орун алган куралдуу кагылышы тууралуу маселени козгоду. Өлкө башчы чыңалуунун сакталышы кыргыз тарапты уюмга мүчө бардык мамлекеттердин буга өзгөчө көңүл буруусуна басым жасоого милдеттендирерин белгиледи. Сохраняющаяся напряженность на линии кыргызско-таджикской государственной границы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом внимание всех государств-членов организации. Кыргызская республика, являясь миролюбивым, открытым и демократическим государством, с первых дней независимости проводила и проводит последовательную, дружественную, добрососедскую и взвешенную политику в отношении соседних стран и в целом ко всем государствам мира. Позиция Кыргызстана о необходимости разрешения спорных вопросов между странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров остается неизменной и сейчас. С учетом текущей ситуации считаем необходимым укрепление доверия в районе границ для обеспечения внутренней безопасности и взаимопонимания между государствами, членами ОДКБ. Выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства-члена ОДКБ. Со своей стороны Кыргызстан намерен и далее продолжать стратегический диалог с партнерами по организации по всем вопросам, представляющим взаимный интерес в целях обеспечения эффективности и результативности их деятельности. ЖККнун кайсы бир мүчөсүнө каршы агрессия болгон учурда уюмдун башка бардык мүчөлөрү ага зарыл болгон жардамды, анын ичинде аскердик колдоону көрсөтүшү керек. Мындан улам жамааттык күчтөрүнүн аскердик машыгуулары мезгил менен өткөрүлүп турат. ЖККда ШОСтагы эл аралык деңгээлдеги саясий аскердик блок болуп калды. Кыргызстан бул эки чоң уюмдан биринчиден өзүнүн коопсуздугуна, мамлекеттин түзүлүшүнө болгон сырткы күчтөрдөн сактанганга бардык шартты түздү. Кыргызстан ошо эл аралык деңгээлде ЖККга кирген мамлекеттер менен андай маалымат алмашып, терроризмге каршы күрөшүүдө өзүнүн өзгөчө ролу бар. Андан тышкары биздин аскер кызматындагылар ошол жак окутуу боюнча мына көп жылдан бери ошондой жардамдарды алып келатат. ЖККнун уставына ылайык, эгер уюмга мүчө мамлекеттердин бири сырттан агрессияга дуушар болсо, анда бул альянс тарабынан келишимге катышкан бардык өлкөлөргө куралдуу кол салуу катары каралат. Бирок документте ЖККга мүчө мамлекет тарабынан ошол эле уюмга кирген республикага куралдуу кол салуу болгон учурда кандай чаралар көрүлүшү керектиги эске алынган эмес. Серепчилер президент Садыр Жапаров өз убагында орчундуу маселе көтөрдү деген пикирде. Ал жерде жазылуу жок экен да, ЖККга кирген мамлекетте ошол бир мамлекет, ошол мамлекет агрессия кылса, кандай жолдор менен бул маселени чечишибиз керек. Ошону биздин президент Садыр Нуркожоевич бул маселени мындай айткандай түп тамырынан көтөрдү да. Бул же кандайдыр мыйзамдуу жолдор менен биз чечишибиз керек. Азыркы күндө мына кайрадан дүйнөлүк практикада карасак, бир мамлекеттин бир мамлекетке ушундай кысым, басым, агрессия, же согуш болсо, башка мамлекеттер дароо эле ошол жерде эле мындай мыйзамдуу жол менен чара көрүлөт экен да. Бизде тилек каршы мындай болгон эмес. Анткени Тажикстан да, Кыргызстан да ЖККга мүчө. Белгилей кетсек, устав боюнча ЖККга мүчө өлкөлөр бири-биринин ички иштерине кийлигишүүгө акысы жок. Президент уюмдун бир мүчөсү экинчисине каршы куралдуу баскынчылык кылган учурда ыкчам жооп берүү механизмин түзүүнү сунуштады. Эксперт Мурат Бейшенов, мамлекет башчы Садыр Жапаров Тайманбас жана туура билдирүү жасады деп белгилейт. Вот это комментарий, я считаю, что президент сделал вовремя. Видите, сначала пауза была дипломатическая, а потом президент в столице Душанбе. Президент бул пикирди убагында айтты. Көрдүңүзбү, алгач пауза дипломатиялык болчу. Анан дүйшөмбүнүн борборундагы саммитте президент тажик тараптын биздин республикага курал колдонуу менен куралдуу басып кирүү экенин тайманбастык менен белгиледи. Бул тайманбастан айтылган билдирүү десек болот. Демек, ЖККнун уставына кошумча механизмдерди киргизүү зарылдыгы бар. Серепчилер мамлекет башчы Кыргызстан менен Тажикстандын туруктуу жана узак мөөнөттүү макулдашууларга келишин жактап жатканын белгилешет. Бул чек арадагы чыңалууларды түп тамырынан жок кылууга мүмкүндүк берет. Эң башкысы президент Садыр Жапаров Тажикстанда инциденттердин кайталанышына жол бербөөгө таасир эте турган бекем жана туруктуу мамилелерге жана макулдашууларга келүүгө чакырды.
Белгилей кетсек, ЖККуга Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Россия жана Тажикстан кирет. Аскердик саясий биримдик 1992 жылы тынчтыкты чыңдоо үчүн түзүлгөн. Эң башкы максат региондогу коопсуздук жана стабилдүүлүк, ошондой эле эгемендикти жамааттык коргоо. Бактыгүл Султанбек кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.